Россиянын гражданин болчу да. Өткөрүп беребиз деп жүрүшкен келиним деле, балам деле. Аны акыркы убактарда 18ге чыгайын деп калганда балам өзү да шашып калды. Ата өткөрүп албайсыңар бертерек, мен армияга чакырат. Анан кийин бияктан өткөрүп алыш да кыйын экен да. Апасы келсе атасы келбей калат, атасы келсе апасы ушинтип эле бир эч мүмкүнчүлүк болбой калды да. Абышкан багыш болсо ошо документтерди чуркап жүрүп алып өтүп кетти. Анан өткөрө албай калдык. Анан абышкам өткөндөн кийин бул болбой койду такыр. Мен барып жок дегенде служба кылып документтеримди ырастап коюп келейин апа. Мен ушинтип жигит болсом ушинтип качып жүргөнүм туура эмес да. Же бияктан армияга жөнөткүлө мени. Служба кылайын деп. Баягы Россиянын гражданины болгондон кийин жигиттик милдет үчүн кетти да. Аткарышым керек, барышым керек деген эме менен кетти. Муну ата энеси деле же мен деле бир ушак бар служба кылып акча таап кел деп кантип айтасың балаң? Ажалга кайсы ата эне баласын ажалга жөнөтөт? Ошону айткандар да ойлонуп айтышсынчы, ата эненин жүрөгүнө